Ысык Көл облусунун Көксай айылындагы Акматовдордун үй бүлөсү түптөгөн Жайчы этнолагеринде кыргыз элинин бай тарыхын, көчмөндөрдүн үрпадаттарын чагылдырган фестиваль болуп өттү. Саамалыкка жергиликтүү элдерден тышкары өлкөнүн алыскы облустарынан кол өнөрчүлөр, чет элден келген туристтер катышышты. Фестивалдын жүрүшүндө улуттук тамак-аштар даярдалып, уз чеберлердин алагиз шырдактары, терме таар өрмөктөрү, азем буюмдары көргөзмөгө коюлуп, кыргыз бийлери бийленип, ат оюндары ойнолуп, кыргыз күүлөрү жаңырды. Белгилей кетсек, Көксай айылы ак койдон төл, жүн алууда эң жогорку көрсөткүчтөргө жетишкен чабан, коомдук ишмер, СССРдин эл депутаты, Кыргыз СССРинин жогорку советинин президиумунун председатели болгон Таштанбек Акматовдун туулуу өскөн жери. Жайчы этнолагерин дал ушул атактуу атанын уул кыздары түптөп, касиеттүү ата жайын көрктөндүрүп, музей уюштуруп, келген туристтерге меймандостук көрсөтүп туруу ниетинде негиздешкен. Аталган эс алуу жайында боз үйдө жатып, түнкүсүн жылдыздарды санап, өргүп кетүү үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Ошол койдун багуусунан, ошол жүндү кыркылышынан, жүндү сабоодон, анан ийрүүдөн ошонун баарын этап кылып көргөзүп, анан бул өзүнчө эле кыргыздын чоң ката салты. Саамалыктын чарбалык иштерин жетектеген Батырбек Акматовдун айтымында туризмди өнүктүрүү менен меринос койдун жүнүнүн баалуулугун көтөрүү агрофестивалдын башкы максаттарынын бири болуп эсептелет. Фермер болгондуктан ушу фермердеги айыл турмушун, кыргыздын көчмөн жашоосун, када салтын ошону туристтерге чагылдыруу, ошол кыргыздын көчүп конуусу, күнүмдүк жашоосу ошонун баары эле бул азыркы заманбап айтканда тиги турпродукция деп эсептелинет да ушунун баары. Кийинки муундар, унуткарылып бараткан муундарга ошону көргөзүү, эске салуу максаты болуп атат, эң негизги максаты. Анан жалпы ошол жерде баягы уяң жүндүү койдун жүнүнөн сууни жасагандар, буюм жасагандарлардын башын кошуу. Колдон келсе жүндү үзбөш керек, анан 2 кыркпаш керек. 2 кыркканда бул майда жүн деп коет, кош кыркын жарабай калат да. Жип жасаганда узунтайдан болуш керек да бул. Бир кол көнүп алса оңой эле. Койдун жүнүнүн өрдөшүнө карайт. Кой өрдөгөн убак болот экен. Азыр бул биякта суук болуп, күн жылы элек, ошон үчүн койлор азыр жакшы өрдөй элек кез экен. Кой өрдөдү деген убагында болот, анда бат-баттан кырсаң болот, бир койдо 15-20 мүнөт. Учурда фестивалдар каада салтты сактап калуунун жана өлкө ичинде эле эмес, дүйнөнүн булуң бурчунан туристтерди тартуунун бирден бир жолу болуп эсептелет. Анткени көркөм кол өнөрчүлүк, элдик музыка, аңчылык кылуу, ат оюндары туристтерге эң популярдуу майрам катары кабыл алынат. Боз үйлөр, улуттук тамак-аштар, кол өнөрчүлөрдүн жасаган буюмдары көргөн адамдын кызыгуусун арттырары талашсыз. On this festival I'm the first time. Мен Ситилендтен келдим. Мындай фестивалга биринчи жолу катышып жатам. Мага абдан жакты. Көп кооз жерлер бар экен. Жылкы, уй, кой, эчкиден сүт саап алганда, жүн иштетүүнүн жолдорун өз көзүм менен көрдүм. Таң калдым. Кыргызстан керемет жер экен. Kyrgyzstan, it's an amazing place. Thank you so much. Yet it's our first time here. We are here since Германиядан келдим. Бул жайлоону биринчи рет көрүшүм. Негизи Кыргызстанга келгениме 1 жыл болду. Табияты көркөм жерде эмгекчил эл жашайт экен. Фестивалда кой кыркынга катыштым. Жүндү кантип алат, кол өнөрчүлүктө кандай колдонот, баарын көрүп кызыгып атам. Мага аябай жакты. it's a good experience for us, yeah. Бул иш-чарада кол өнөрчүлүк тарабын уюштуруп, колго алган этно дизайнер Гүлмира Акматова ак койдун жүнүнөн жасалган өзгөчө улуттук кийимдердин коллекцияларын сунуштады. Негизи эле ууз чебер нукура жүндөн жасалган кол эмгектери менен кыргыз салтын дүйнөгө таанытып, жайылтуу аракетин көрүп келет. Шырдаг, алагиз баары көрүп жүрүшөт да. Бирок моундай кездеме току, же болбосо өрмөк, же болбосо килем току, ушул өнөрлөр эмнегедир мындай калып бараткандай да. Көз жаздымда, унутта калып бараткандай. Кой жүнү менен аралаштырып эле жанагындай шоулорду көргөзүү менен ошол өнөрдү биз эл алдына көргөзүп, мындай кичине сезимдерин ойготолу дегенбиз да.
кеченин жүрүшүндө кой кыркып жүнүн жууп, тытып сабоо менен ии кийирип, кийим токуганга чейинки иштери баштан аяк көргөзүлдү. Мындан тышкары кол өнөрчүлөр тарабынан ала кийиз жасоо, килем өрмөк согуу боюнча атайын мастер-класстар уюштурулду. Тактап айтканда, муун алмашкан сайын азайып, унутта калып бараткан чеберчилик иштери кайрадан эске салынып, элге жайылтуу максаты ишке ашырылды. Бул пандемияда баары үйдүн ичинде кысылып отуруп, анан эки жакка чыга албай, анан баягы өзүнүн ооруп, ошол жашоонун маңызын, ошол өзүбүздүн эле жерибиздин сулуулугун, улуулугун көргүсү келип, ошонун негизинде бүгүнкү алыстыгына карабай, момундай пандемия болуп атканына карабай келишти. Албетте момундай таза абада кайра эс алып, жакшынакай жан дүйнөсүн тойгузуп алып кеткенине биз дагы ыраазы болуп калдык. Мындан тышкары жигиттер эки топко бөлүнүп кой кыркып жарышса, кыз келиндер жүндү жууп иштетип, кол өнөрчүлүк боюнча уй эчки саап күч сынашты. Буга чет элдик коноктор дагы өз колдору менен эчки уй саап, сүт азыктарын жасоону, кой кыркып улуттук оюндарды аралаша ойноп, кызыгуу менен катышышты. Биринчи жолу аябай сонун, эше керемет. Уйдун саган дагы биринчи жолу үйрөнүп атам. Аябай эмоции прям восхищаюсь да. Буга чет элдик коноктор дагы өз колдору менен эчки уй саап, сүт азыктарын жасоону, кой кыркып, улуттук оюндарды аралаша ойноп, кызыгуу менен катышышты. Кыргызстандын маданияты, үрп-адаттары жөнүндө угуунун жана алардан ырахат алуунун эң мыкты жолу бүгүнкү фестиваль болгондугун алыстан келген коноктор кубануу менен белгилешти. Мына катышып, өзүм аябай ыраазы болдум. Мен бу жерден көргөнүмө барып өзүбүздүн райондорго, шаарыбызга айтып барамын. Мындай кылыш керек экен, мындай жасашыбыз керек. Кичинекей нариштебиздин өмүрү узун болуп, жолу чыдыр болуп, ар дайым мүдүрүлбөй ушул жашоосунда дайым түз жол болсун. Кол өнөрчүлүктү улантып, улуу муундар көч башы болгон көрөнгөлүү саамалыкка жаш кол өнөрчүлөр дагы катышып, тажрыйба топтоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Жана окуу сабактарын өткөрөбүз, ала кийиз жасаганды үйрөтүп кетебиз, жүн сабаганды, жип ийрегендин баарын үйрөтүп өзүбүз сабак өтүп жүрөбүз да. Негизи салттуу билимди алып жүрүүчү болгондон кийин ошонун баарын бул жерге келген туристтерге, жергиликтүү калк деле көбү билбейт азыр бул эмне иш чара кылыш керек экенин үй ичинде. Булар апаларыбыз жасап келеткан эле жумуш күнүмдүк эле. Уюштуруучулардын айтымында Жайчы агро фестивали мындан ары дагы жылдан жылга уланып, туристтердин саны көбөйүп, Кыргыздын өзөгүнө тиешелүү баалуулуктарды дүйнө жүзүнө таанытып, жайылышына өз салымын кошо бермекчи. Демек, өлкөбүздүн булуң бурчундагы уз чеберлерди өнөр багытында башын бириктирип, ынтымакты арттырган иш-чара улуттук баалуулуктарыбызды унутта калтырбай, жаштарга өткөрүп берүү менен кылым карыткан кыргыз өнөрүнүн келечеги кең экенин айгинелеп, мурастуу улантчулардын жолу узак экенинен кабар берет десек жаңылышпайбыз.